абдан көп комментарийлерди окуп калам. Мына ичеги карынга тиешелүү бир видеолорду биз жүктөгөн болчук, уже 1 жыл болуп калды окшойт. Бирок ошондон бери абдан актуалдуу болуп жатат. Өзгөчө ушул мезгилде абдан көбөйөт. Алардын бириси оң кабыргам ооруп атат. Ооруса мен мазь коем, анан эмне деген ар кандай бир народный методикаларын жазышыптыр. Жардам берген жок деп жазып калышат. Кагылайын эл, эч кандай мазь жардам бербейт чындыгында. Ал жерде деген эң биринчи себеп бул өт болушуңуздар мүмкүн. Ошондуктан осложнение болбосун десеңиздер, анда сиз сөзсүз түрдө гастроэнтеролог деген дарыгерге барып, толугу менен ал дарыгер сиздерге кандай анализ жана инструменталдык кандай обследование сиздерге жазып берсе, ана ошолорду кылып анан кийин көрөсүздөр. Эгер мен азыр өт болсо керек, анан сиз буну кылыңыз деп койсом, анан сиз барып ошонун баарын кылсаңыз, анан кийин өтүңүз болбой калса, акчаңыз текке кетип атпайбы? Ошондуктан мен сиздерге айтар элем, зерикпей, жылына 1 жолдан биз айтабыз го, барып кичине обследованиядан өтүп коюңуздар өзүңүз үчүн депчи. Эми ошондой болбосо дагы макул, эми ушу оң кабыргаңыз ооруп атыптыр, алды ооруп атыптыр. Эми сиз гастроэнтерологко барып коюңуз, сизге анан кийин жакшы туура диагноз коюп берет, анан лечение жазып берет. Эгер эң коркунуч, сиз барбай жүрүп, анан кийин өтүңүздөгү суюктук, өттүн суюктугу деп кое беребиз, элдер ушуну түшүнсүн. Коюлуп, ал деген азыр чоңоюп калды да, ошого ооруп атат. Тамак ичкенден кийин өзгөчө отурсаңыз дагы аябай эметип, өйкөгөнсүп ооруп атат. Ал ичиндеги ошо суюктугу коюлуп, анан кийин таштарга айланат. Анан кийин операция кылышыңыз керек болот, анан приступтар болот, эми толтура осложнениялар бар. Ошого жеткизбей, азыртадан эле гастроэнтерологко барып эле дарыланып коюңуздар. Себеби дегенде калктын 85%-ында холецистит деген оору бар. Ошондуктан ушул проценттин ичинде сиз да болуп калышыңыз мүмкүн. Менин сиздерге болгон кеңешим бул эң оңой дарылоо ыкмасы, бирок өзү дарыгер сиздерге специалисттер айтыш керек. Биз алдын ала сиздерге айтсак, мисалы үчүн мен айтып деле коюп алам. Мен деле билем, мен деле дарыгермин да. Эгер айтып койсом, сизди көрбөй туруп, сиз анан кийин ошол обследованияларды кылып аласыз, анан жыйынтыгында өтүңүз эмес болуп чыгат, анан кийин текке кеткен акча болот да. Ошондуктан дарыгерге барып, кеңешип, анан кийин обследование өтсөңүз, сизге акчаңыз, чөнтөгүңүз үнөмдүү болот. Менимче мени түшүндүңүздөр, сак саламатта болуңуздар. Эгер сурооңуздар болсо, эгер сиздерди кызыктырган бир темалар болсо, сөзсүз түрдө комментарийге жазып туруңуздар. Мен ошол теманы козгоп, ошол дарыгерлер менен маек түзгөнгө аракет кылам. Ар дайым баары сиз үчүн.